Апаңыз тирүү маалда, ата-энеңиз тирүү маалда ошол инсандар сыйлап калыңыз. Азыр апасын какшаткандар, апасына тил албагандар, кечке телефондо PUBG ойноп отургандар, балдар. Апаңыз бул дүйнөдөн өткөн күнү. Апаңыз караңгы кабырга жаткан күнү. Ушундай өкүнөсүз. Сиздин апаңыздай инсанды эч ким бербейт. Апа деген ушундай, өзү жебей жедирет, ичпей ичирет, түндөлөрү уйкусун берет. Түндө саат 2-де ыйлайсың. Таштап кетип калат. А бирок сиздин апаңыз сиздин акырына чейин сиздин жаныңызда болот. Тууган, ошондуктан ата-энеңизди сыйлап калыңыз, апаңызды сыйлап калыңыз. Пайгамбарыбыздын алдына келип саха сурады: "Я Расулулла, менин үйүмдө 2 инсан бар. Кайсы бирин мен көбүрөөк сыйлайын?" дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Апаңды көбүрөөк сыйла, апаңды көбүрөөк сыйла, апаңды көбүрөөк сыйла, андан кийин атаңды да." Апа деген ушундай улуу инсан. Аллах Тааладан берилген, бир келген, дүйнөгө бир келген инсан. Şu insanды сыйлап, урматтап калыңыздар, туугандар. Апалар оорубасынчы.